Урматтуу агайын туугандар, урматтуу төрага, Роза эже, Кыргызстандын парламент ордосуна, жогорку кеңешке куш келипсиздер. Биринчиден бул төлгө символикалуу. Кемеңгерлердин касиети ушунда болсо керек. Алар көз өткөндөн кийин да тирүү адамдай таасир берилет. Бүгүн бизди Айтматов чогултат. Экинчи, биз кыргыз эли мыйзам актысы менен жашаганыбызга быйыл 80 жыл болду. А кыргыз эли ага чейин мыйзамы жок 1000 жылдар адеп ахлак кодекси менен. Ай, могу уят. Эл эмне дейт? Элге шерменде болбойсузбу? Ата бабаң арба курбайбы? Деген сөздөр бизге мыйзам болуп келген. Биз, урматтуу депутаттар, жогорку кеңеш жылына салык кодексине, кылмыш кодексине, административ кодекске жүздөгөн өзгөртүүлөр кабыл алабыз. Айтматовдун бир айырмачылыгы, Айтматов жазып кеткен Абир кодексине, адеп акылак кодексине жана адам кодексине эч ким өзгөртүү киргизе албайт. Айтматов ошо менен төлүктүү. Менин сөзүм илимий терминдерден такыралысыраак. Айтматовду ардактаган окурман катары Айтматовду бөлөп жазуучулардан бөлүп турган бир 12 айырмачылыгы бар. Ошону окурман катары айтып берсем. Биринчи дүйнөнү дүңгүрөткөн жазуучулар Шекспир, Лев Толстой, Шолохов, Ауэзовдер дагы алар чыгармаларында корольдорду, баатырларды, султандарды, падышалар жазат. Айтматов антип бир дагы тарыхый сандар жазбайт. Райкомдун биринчи секретарында жазбайт. Айтматов жөнөкөй карапайым Кыргызстан баатырды таба билет. Ошо Шекер айылындагы Толгонайды Жейдигейди айталы. Дүйнөлүк Кыргызстан сурап атпайбы? Биз СССР космостук держава болуп, Американы титиретип турдук, салтанат курдук. Бирок алайлык же алайкулук аксакалга космостун кереги жок экен да. Эдигей үчүн космос эч кимге зыяны жок. Бир карапайым адам аткан таң менен баткан түнгө ыраазычылык кылып жашаган адамга Казангаптын керези мен ата бейитке кой деген. Бул космостон артык экен. Ошону Айтматов айтпаса, биз көрө берет белек. Анан Сабитчан баласы айтат бо, мо жер деген бирдей эле да, көрдү истеп отуруп, мо жерге коюп кетери дейт. Жок, Эдигейге ал маанилүү эмес. Керезди аткарыш керек. А космостун кереги жок. Же болбосо биз ойлойбуз биринчи мугалим дүйшөн деп. Андай эмес. Тарыхта биринчи мугалимдер бизге Казандан, Уфадан келген, чүйдө Дүрмолдо деген молдо чыккан. Айтматов дүйшөнү жазып салды. Ал тарыхый инсан болуп калды. Эгерде элге билим берүү министрлигинин бет маңдайына биринчи мугалимге эстелик кылыш керек болсо, анда дүйшөн коюшубуз керек. Жөнөкөй Кыргызды Айтматов баатыр кылып салды. Мындай жазуучулар дүйнөдө сейрек. Экинчи, Айтматовдун өзгөчөлүгү бул даанышмандык. Мисалы үчүн улуттук китепканада азыр 6 миллиондой китеп бар. 6 миллион түрлүү китеп бар. 6 миң нуска китеп бар. Тилекке каршы ошонун 98% окулбайт. Себеби СССР учурунда ыр китеп жазсаңыз, мына Акын Байкалов отурат. Алы Токонбаев да, Алыкул Осмонов да, баарыбыз сүйгөн Байдылда Сарногоев да 16 бетине чейин Октябрь, Ленин, Кремль жөнүндө ыр жазбасаң китебиң чыгарчы эмес. Партия жөнүндө ыр жазбасаң чыгарчы эмес. Айла жок, анан партияны жек көрүп атса да, анан Байдылда атабыз мактаган да. Ошондогу проза, поэзиянын 90% архив болуп калды СССРдин деңгээлинде. Себеби бир эле идеология, бир эле мамлекет, бир эле партия. Айтматов ошону көрө билгенсип, Айтматовдун чыгармалары азыр да актуалдуу да. Твардовскийдин айтканы бар. Пушкин бизге бала кезибизде керет дейт. А биз Пушкинди жаш өткөндө карганды түшүнөбүз дейт. Айтматов өзгөрбөйт. Улам окуган сайын биз өзгөрөбүз. Мисалы үчүн мен Гүлсаратты бала кезде атка кызык окучумун. Биздин айылда атчынын Гүлсара деген аты бар болчу. Ошо окшоштура берчүмүн. Студент кезде мен Гүлсаратты сүйүүгө кызыкчумун. Танабайдын сүйгөнү кийин өзүнө сакмалчу болуп келсе, сүйүүсүн айта албай атпайбы? Себеби коммунисттик сезим андан күчтүү болуп кетип атпайбы? Анан СССР урагандан кийин Гүлсаратты окусам, Айтматов сүйүүнү эмес, ат эмес, коммунисттик доор жазып салыптыр да.
Айтматовдун юбилейине жакын окусам, Гүлсарат мага Хемингуэйдин «Стариге море» Нобель сыйлыгын алган чыгармасына окшоп кетти да. Өмүр бүтүп баратканда адам эмнени ойлонот? Же биздин жаштагы ошо келаткандыгы үчүнбү? Айтматовдун үчүнчү өзгөчөлүгү адам жана жаныбар. Буг эне, Гүлсарат, Акбара менен Таш чайнар, Каранар, Жабарс, же Кремлдеги үкү. Биз бул жашоого укук алган сыяктуу, ар бир жандыктын бул жашоо укугу бар. Же азыр Түндүк Муз океаны 1 градуска муздап кетсе, же ысып кетсе, дүйнө кризис болот. Кумурсканын да пилдикинде акысы бар. Чыңгыз Айтматовдагы Кремлдеги үкү. Брежнев өлдү, узаттык, Андропов өлдү, узаттык, Черненко өлдү, узаттык, 10 миңдеген адамдар аза күтүп, процесс жана үкүнүн көзү менен караганда, жөнөкөй адамдын өлүмү менен генсектин өлүмү бирдей эле экен. Биз да үкү чөгөдө ойлонуп көрбөйлүбү? Айтматовдун эң чоң, бул Айтматов сөздүн нейрохирургу да, сөз менен адамдарды асмандан карап, биз өзүбүз майда эле нерсеге айланып калабыз ошондо. Биз ойлойбуз да ушул планетанын, ушул жердин дүйнөнүн ээсимиз деп, жок андай эмес. 4-нчү өзгөчөлүгү, согуш темасында ким гана жазбаган. Айрыкча атамекендик согушту жазганда талаадагы танкалардын үндөрү, замбыректин октор, автоматтар Айтматовдун чыгармасында бир дого атылбайт. Бир дого атылбайт. Майдандагы, тылдагы Толгонай эненин образы аркылуу согуштагы трагедияны андан да күчтүү сүрөттөп берет. Эгерде бүткүл дүйнө биригип, бир энеге эстелик туруш керек болсо, бул Толгонай туруш керек. Биз ойлойбуз, жигиттер баатыр деп. Биз бөлөк душманды жеңип баатыр болобуз. А эне гана трагедияны көтөрүп баатыр болот. Мына ошондой Толгонай эненин монологу бул король лирдин монологунан да күчтүү. Корольдер эми 3 баласы таштап кетиптир дүйнөгө кор болуп. Толгонай не деген айкөлдүк? Күйөөсү өлдү, баласы өлдү, кичүү баласы, орто баласы, келини. Анан бөлөк бирөөдөн төрөлгөн баланы өз баласындай асырап, тирүүлүктү улантып атканы, даттанарга, сүйлөшөргө адамы жок калып анан жер менен сүйлөшүп атпайбы? Жер өзү сүйлөбөйт. Бирок Айтматов сүйлөнтүрүп ишендирип атпайбы? Айлап жок ишенесиң да. Анан парадокс, Айтматовду Жамиласын кыргыздар, орустар көп окушубуз керек да. Айтматов согушту жамандап атпайбы? Фашизмди жамандап атпайбы? Айтматовду дүйнөдө эң көп окуган немис эли. Согушту жазып атса, ошол согуштун негизги родинасы болгон немис эли Жамиланы 37 жолу кайра басыптыр. Бул не деген парадокс? Муну түшүндүрүп болбойт. 5-нчи өзгөчөлүгү географиялык чексиздик. Айтматовдун чыгармаларында Шекердин суусунан баштап Кыргыздын Тоо таласы, Сары Өзөк, Германиянын Гельдербек шаары, орустун түндүк эли Нифр деген жана шорлор сыяктуу 700 эле түтүн калган эл бар. Аяка партком секретары дагы, депутаты дагы эч ким барбаган элдин тагдырын айтып, аны Айтматовдун чыгармалары жерден башталып, деңизде, океанда, самолетто, поездда, космоска чыгып атпайбы? Бул Айтматовдун чексиздиги. Айтматовдун планетасы бүгүнкү планетанын деңгээлинде экендиги. Айтматовдун 6-нчы өзгөчөлүгү миф жана реалдуу жашоо. Миф бул адамзаттын балалыгы. Же болбосо карасаңыз, Найман эне, же Буг эне, же болбосо жана грузиндердин притчасы, же Сардал кыз. Ошондогу ойлор, ошондогу идеялар бүгүн трансформация болуп келип, чөнтөгүбүздө сотка телефон бар, эшикте джип машинеси бар. Бирок адамдык өзгөргөн жок да. Жомоктогу жаман каармандар аз кичине байыраак болду. Жомондогу оң каармандар аз билинбей жүрөт. Ошол параллелизм Айтматовдо дайым бар да. Кыяматта паритет 1 менен паритет 2 сүйлөшө албай коет. Муну түшүнбөйсүң эмне экенин. Бул технар болуп кеткен келет. Көрсө бул эки державанын Америка менен СССРдин контактка чыга албай калгандыгы турбайбы? Албетте, Айтматовдун эң чоң темасы бул сүйүү темасы. Данияр менен Жамиля, Раймалы менен Бегимай, Арсен менен Айдана.
Бул бүгүнкү биз телевизордон көргөн кесиптердин окуган сүйүү эмес. Бул эротика же порнография эмес. Бул шоу сүйүү эмес. Бул арзан сүйүү эмес. Бул адамды оболотуп турган, адамды адам кылып турган эң бийик сүйүү. Ошол сүйүү гана аял менен эркектин ортосунда эмес. Жакшы адамды сүйүү, сулуулукту сүйүү, ысык көлдү сүйүү, родинаны сүйүү, тарыхты сүйүү, адамзатты сүйүүгө алып чыгат. Эгерде адамдын жүрөгү сүйүүгө жөндөмдүү эмес болсо, ал коом үчүн коркунучтуу адам. Айтматовдун сүйүү бул эң аруу сүйүү, бул эң таза сүйүү. Албетте 8-чи тема бул адеп ахлак темасы. Бул адамгерчилик темасы. Момунчал менен бала, Дүйшөн менен Танабай, Толгонай менен Идигей, Сейит менен Сейде, Казангап менен Бостон, Арсен. Булар жана жөнөкөй эле өзү бүткүл дүйнөнүн дининде 3 сөз маанилүүдө: өлтүрбө, жамандык кылба, жаман ойлобо. Ошол акыркы чыгармасында поездда баратканда атасы айтат: "Сен фашисттерди өлтүр" дейт. "Бизди өлтүрүп атпайбы" дейт. Энеси айтат: "Жок балам, өлтүрбө. Себеби эне бала жаратат да. Бала согушка барат, анан поезддин так дегени ак угулат. Өлтүр, өлтүрбө, өлтүр, өлтүрбө, өлтүр, өлтүрбө." Азыркы Сириядагы көргөндө саясатчылар айтып атат: "Өлтүрүш керек" деп атат. Себеби аякта кээ саясий кызыкчылыктар бар. Айтып атат: "Өлтүрбө" дейт. Себеби адам өлтүрүш үчүн жараткан жок да. Ар бир дин өлтүрбө деп айтат да. А диндин атын жаманап алып азыр адамдар бири-бирин карап атпайбы? Мусулманды карап атпайбы? Ошол Айтматовдун убить, не убить, убить, не убить бул диндин, Библиянын жериндеги акыйкат керемет кеп болгон да. Аны сезиш үчүн Айтматовду окуш керек. 9-чу өзгөчөлүк албетте 2 тилде жазган. Ошол доордо эстерден бир 4-5 эле болгон. Ибрагимбеков деген Азербайжан режиссер, Быков, Друция, Өзбек тобунан Пулатов жазып көрүшкөн, бирок бирөөсү дагы Айтматов деңгээлге чыга алган эмес. Айтматовдун бул билингвист жазуучу катары эң бийикке чыкканы. Анан Айтматов азыр биз пайдаланып жүргөн бир 3-4 сөз Айтматов аркылуу кирген. Маңкурт, руханият жана инсан деген. Достоевский айтат: "Менин чыгармаларым канча кылым өрүм сүрөт билбейм, бирок мен орус адабиятына 5 сөз алып келдим" деп. Чыңгыз Айтматов бөлөк чыгармаларын айтпаганда, маңкурт деген сөз үчүн кыргыз адабиятынын калуу акысы бар. Себеби маңкурт бүгүн орусчада, англисчада, кытайчада маңкурт болуп калат. Анын синоними жок. Маңкурт бойдон калат. Манастагы маңкурт деген сөздү Айтматов дүйнөлүк лексиконго чыгарды. Эң негизгиси 10-чусу Айтматов улутман сүрөткөр, улут жандуу сүрөткөр, улутчул сүрөткөр. Эстер учурунда 90-чы жылдары Бишкекте 450 000 киши жашаган. Бирок бир эле кыргыз мектеп болгон. Ошону Айтматов айтып чыккан. Токмокто 90 000 киши жашап, бир кыргыз бала бакчасы дагы, бир кыргыз мектеби да жок болчу. Ошону коммунист Айтматов айтып чыккан, коммунисттик доордо. Нарын областында бир орус үй бүлө жок болчу. Бирок Нарын областы кыргызча кесиптин аты Нарын Правдасы болчу. Ошону Айтматов айтып чыккан. Себеби бул Айтматовдун улут жандуу, улутман экенин түз күбөсү дегел Айтматовдун жаралып калышы кокустукпу же мыйзам ченемдүүбү? Дүйнөдө кыргыздарда гана бала төрөлгөндө ыр менен тосуп алат, ыр менен сүйүнчүлөйт, ыр менен бешик ырнырдайт, ыр менен жылкы кайтарып жүрүрдайт, ыр менен эгин сээп ырдайт, сүйүүсүн ыр менен билгизет. Анан кыргыз тиги дүйнөгө кетип атканда ыр менен узатат, кошок менен. Ушундай ырдан империя жараткан элде Манас менен Чыңгыз Айтматовдун жаралышы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айтам. Биз баалай бербеген, биз маани бере бербеген кыргыздын сөз байлыгынын империясына 3 мисал. 24 саат бар. Биз аны таңкы саат 5-тен сааттын аты менен атайбыз. Ошого 80 жыл болду. Кыргыздар андай болгон эмес. Таңдын эле 4 аты бар. Таң заарда, таң кылайганда, таң кашкайганда деп 24 саатты кыргыздар 27 сөз менен сүрөттөгөн. Же болбосо орус тили бай тил, жылкыны 20 сөз менен сүрөттөйт. Кыргыздар жылкыны 800 сөз менен сүрөттөйт. 40 эсе көп. Бул империябы? Же империя эмеспи? Анан Чыңгыз Айтматовдон бир орус жазуучу сурап калат 90-жылдары. Кыргыздардан Каспанов чыгабы деп.
Айтматов жооп бериптир. Саякбай Каралаев турганда бизге космонавт эмне керек деп. Себеби космостук адам да. Чын эле Саякбай Каралаев бул космостук деңгээлде ой жүгүрткөн адам. Анан ошол Саякбай Каралаевдин тирүү кезинде Айтматов экөө бир үйдө жашап, Саякбай Каралаевди Каралаевдик деңгээлде сыйлай берген бул Чыңгыз Айтматов болгон. Акыркы эки өзгөчөлүгү Айтматовиада дүйнөсү пайда болду. Чыңгыз Айтматов адабиятты гана көтөрбөй, 60-жылдан ушу бүгүнкү күнгө чейин Айтматовдун чыгармаларын бөлөк искусствонун түрлөрүндө тармагында драмада көтөрүлдү, кинода көтөрүлдү, балетте көтөрүлдү, операда көтөрүлдү, живописте көтөрүлдү, монументалдык искусстводо көтөрүлдү. СССР учурунда 15 союздук республиканын ичинен СССРдин эл артисти деген наамы алган жагынан кыргыздар 3-орунда турганбыз. Биринчи РСФСР 100 миллион эли бар. Экинчи Украина 30 миллион эли бар. Анан бизбиз. Бул Айтматовдун чыгармаларын жазып жүрүп, тартып жүрүп, Океев, Шамшиев, Калый Молдабасанов СССР эл артисти болду, Материнский полен алган. Айтматов өзүнчө дүйнө жаратып кетти дагы. Биз Айтматов аркылуу дүйнөлүк руханий бийиктикке чыгалдык. Бул эбегейсиз бакталай. Эң соңкусу Айтматовдук айкөлдүк. Өзү таланттуу адамдар кызганчаак болот. Чын да ошондой да. Айтматов 35 жашында Лениндик сыйлыктын лауреаты болду. 50 жашында социалисттик эмгектин баатыры болуп, даңаза болуп турганда, анчагы деле атагы жок адамдарды учкаштырып, соавтор кылып алды. Дайса Кикеда, философ, Калтай Мухамеджанов деген драматургду Казакстанда тааныч. Айтматов экөө бир драма жазгандан кийин анын чыгармалары 50дей өлкөгө которулду. Же Шахановду, кыргыз казак элдин мыкты акыны. Экөө диалог кылды, азыр 10дон ашык тилге которулду. Айкөл инсан гана атак даңкты кызганбай, аркасына таланттарды учкаштырып дүйнөгө таанытат. Мындай айкөлдүк менимче Айтматов гана таандык. Сөзүмдүн соңунда айтарым, Айтматовдун аты дүйнөлүк гиганттар Хемингуэй, Лев Толстой, Гейне, Конфуций, Шекспирлер менен бир катарда турарына мен толук ишенем. Биз кыргыздар ойлойбуз, биз 6 миллионбуз деп. Жок. Мен Кыргызстанда гана кыргыздар эмес. Кыргызды кимде дүйнөдө жакшы көрсө, Айтматов аркылуу кыргызды тааныса, ошонун баарын кыргыздар деп эсептейм. Ошондой дүйнөдө 100 миллиондон ашык кыргыз бар. Биз 6 миллион кыргыз, Айтматов аркылуу 100 миллион кыргыз болдук. Бул не деген керемет? Сөзүмдүн соңунда кыргыздын тарыхы керемет. Кыргыздын жери керемет. Кыргыздын көлү керемет. Кыргыздын сөзү керемет. Кыргыздын манасы керемет. Кыргыздын Айтматову керемет. Ушул кереметтерди бийик тутуп, улуттук намысты бийик сактап, кыргыз экенибизге моокубуз канбай, өмүр көчүн улап жүрө берели. Өзү адамзаттын жашоосу 7 миллиард жылга эле өлчөнгөн. Биздин өмүр анын сабында бир көзүрмө. Бирок биз бактылуубуз. 30 жылдан кийин Айтматовду көрдүм деген адамдар легендага айланат. Биз Айтматовду көрмөктүгүн, учурашып, сөзүн угуп, бир доордо жашадык. Биз бактылуубуз, себеби биз баарыбыз Айтматовдун доорунда жашаган кыргызстандыктарбыз. Рахмат сиздерге.